Баткендиктер бекер концертти жакшы көрөбүз. Негизи чыгармачыл адам кыялкеч болуш керек. Өзүм ыр жаза албайм, бирок акындардын китебин барактап отуруп, оон жаратып жан гана киргизем. Мамажандан күчтүү ырчы жок десе эле ушул жакта жүрө берипмин да. Каяктан болосун десе, Баткенден десек, Баткен каякта дейчү да. Чыгармачылык шыктандырат. Ырдабасам тура албайм. Ушул кыз барактын репертуарынан бересиң деп болбой алып калган. Мен бирөөгө кыжыр келтирген адам эмесмин да. Популярный ырчылар издешет. Жакшысында, жаманында баалап алчу эл. Популярный ырчыларыбыз деле ошол жандуу үнгө өтө албай келет да. Буйрук чыккандан кийин эле жандуу болуп кетпейт да. Жандуу үн менен ырдаганга жетпейт. Бардыгы келип ошол акчага такалат да. Колдо бар алтындын баркы жок деген жашоо менен жашайбыз да. Шаар элине ушу майрамдык концерт тартылаган атам. 10 октябрь саат 7-де башталат. Мен Мамажан Козубаев Бабаевич 40 жылдан ашуун Баткен элине, кыргыз журтуна ушул маданият, искусство тармагында иштеп, пенсияга чыккан, бирок азыр ушул Апал Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында жогорку категориядагы артист деген штатта иштеп жатам. Талант бул Алла Тааладан ошол адам төрөлгөндө бардык рызкысы менен, берекеси менен берет деп коет го. Ошондой эле ар бир инсанга ал аялбы, эркекпи, ошол таланты менен берет экен да. Эми менин чыгармачылык жолум ошол мектепте окуп жүргөндө 5-6 класста башталган. Биздин мезгилде, биз бала кезде, силердин мезгилде бизде азыркыдай техника өнүккөн эмес, бир гана радио болчу. Анан телевизор болчу, ал да черно-белый болчу. Телевизордон, радиодон бакы ошол 70-80 жылдагы ырчы, обончу агайларыбызды, устаздарыбыздын ырларына ашык болуп, мектептерде бакындай көркөм чыгармачылык иримдерине катышып, ошол мектептеги ар кандай мектептер аралык жарыштарга катышып дегендей ошентип чыгармачылыгым өскөн. Эми баягы обончу болуш деген жөнүндө мен айтайын. Обончу бул сразу эле башталбайт да. Мен биринчи жөнөкөй эле ырчы болчумун. Ар кимдин ырын ырдайчумун, жакшы көргөн ырларымды ырдап, анан эл алдына чыксам, ой, жакшы ырдайт экенсиң, ырдачы деп. Андан кийин ошол баягы музыкалык аспап үйрөнүп, мисалы аккордеонду үйрөнүп алып, анан ошон менен бирөөлөрдүн ырын ырдаганча өзүм да бир ыр жаратып көрөйүнчү деп, анан ой жүгүртүп, кыялданып. Негизи чыгармачыл адам кыялкеч болуш керек. Кыялданып, анан ар кандай жаратылыштын кооздугуна суктанып, ошолор аркылуу сага бир түрткү берип, өзүм ыр жаза албайм, бирок акындардын китебин барактап отуруп, мен үчүн жазып койгондой сезиле берет. Ошол ырларды алып, анан ага оон жаратып баштагам. Мурда биз Бишкекке барсаң, каяктан болосун десе, Баткенден десек, Баткен каякта дейчү да. Бизди билбейт эле эч ким, тааныбайт эле. Ошондой жер барбы деп Бишкекте сурайт эле. Биз Баткендиктер борбордон алыс болуп, ошол мезгилде бизди эч ким көңүл бурган эмеспи. Ошол 99-жылы бизде мынау баягы мажакеттер менен эми тополоң болуп уруш чыкканда, ошондон анан Баткендин борборун ушул шаар кылалы, Баткенге шаар деген статус берели деп. Ошондо ошол Баткен шаар болуп калды дагы. Анан мен ушул бир мезгилдеги эч ким укпаган, эч кимге кереги жок Баткен бүгүн шаар болду деп, ушул акындардын сөзүнө барактап отуруп, ушул бизде Жусуп Айдартегин деген бир акын бар эле, акабыз азыр Бишкекте турат. Ошол кишинин китебинде ушул Баткен бүгүн башкача, бага ачылып таптаза, Баткен бүгүн башкача, шаар болуп таптаза деген 4 сага ыр бар экен. Ошол ыр сап жагып калып, анан мен отуруп оон жараткам да. Туура суроо.
Эми жаш мезгилде менин ата энем мисалы жөнөкөй адамдар болчу да. Анан мен ушул музыкага кызыкканыма, ыргашыктуу экениме баягы эме кылышып, мени окутушуп, ошо музыкалык тараптан билим берип окутушкан да. Бирок ошол балам баягы шаарга барып иште, анан Ошко бар же Бишкекке бар деп эч бир адам мага мындай насаат бербептир да, акыл айтпаптыр. Анын үстүнө анан силердей жаш мезгилде кычырап могул жерде малант үйүндө иштеп жүргөндө тойлорго чыкчумун, телевиденияларга чакырат эле, ошого эле кубанып, анан Баткенде ой биздин ырчы жигит Мамажандан күчтүү ырчы жок десе эле ушул жакта жүрө берипмин да. Үйдүн чоңу элем. Мен өзү 6-1 тууганмын, ошо 6-1 тууган эң чоңумун. Анан үйлөнүп алдым. Үйлөнгөндөн кийин жашоо үчүн күрөш башталды. Ошентип жүрүп эле анан убакыттарды өткөрүп жүрдүм да. Мурда Ошто бизде обончулардын конкурсу болот эле. Ар түрдүү темада биз обон жаратып, нотасыны түшүрүп, анан эмеге барат элек. Ошто Бишкектен атайын композиторлор союзунан келип, композиторлор бизден ошол обондорубузду кабыл алчу. Жакшы обондор болсо нотасы менен алып, баягы алтын фонд деп коет, ошол жактарга мындай кабыл алып, анан ошол жерден баягы мен айта бар арманымды, жана ортобузда айырма бар 9 жаш деген ырларымды Көшайыр Садыбакасовага жагып калып, ошол жерде баягы жюрилердин Калыстар тобунда мүчө болчу да. Ой Мамажан, мына 2 ырың аябай сонун экен, бизге ушул Кыз Барактын репертуарынан бересиң деп болбой алып калган. Анан ошентип отуруп эстрада топтун жетекчилери, анан жакшы ырчылар агай мага бериң деп отуруп, ошолорго берип эле анан алар аранжировкалатып, аяктан ырдап чыгып, эме кылса эле ошого кубанып жүрө берип, мезгил, убакыт деген ордунда турбайт экен, зымыра куш дегенде учуп. Бирок арасында Бишкекке, Ошторго чакыруулар болуп турду, телевиденияларга барып турам. Мисалы мен Ошко барсам, Бишкекке барсам, ой Мамажан агай келиптир деп, мен баягы ырдап жүргөн ырчылар, популярный ырчылар издешет. Менен ыр алып калайын, ошо обондорунан, жакшы ырларынан алып калайын деп бүгүнкү күнгө чейин. Тим более өнүккөн заман, телефон бар. Агай жаңы чыгармалардан болсо ырдап туралы деп чалышып турат. Ошентип жаштыгымды өткөрүп жүргөм да. Шыктантып турганы эме да. Ошол өзүм эме мен мисалы 63кө кирип атам, азыр пайгамбар жашына кирип калдым. Бүгүнкү күнгө чейин мени чыгармачылык шыктандырат. Ырдабасам тура албайм. Мисалы спортсмендер ар дайым эртең менен эрте туруп, чоң стадионго барып чуркашат, баягы заниматься этет го. Ошондой эле мен дагы мисалы ырдабасам тура албайм. Ар дайым саат 9-да иш башталса, мен 8:30-да барып, мен коллегаларым жумушка келгенче өзүмчө отуруп алып, баягы чыгармачылык менен иштейм, голосовой көнүгүүлөрдү жасайм. Ошентип ушул чыгармачылык шыктандырат да. Кыжырымды келтирген мен бирөөгө кыжыр келтирген адам эмесмин да. Кыжырым келсе дагы, мисалы, бирөөгө билдирбейм да. Ичимде сактайм. Ошол. Чыгарган обондордун тексттеринде эч кимисинде андай жаман сөз жок да. Бардыгы ушул сүйүүгө үндөгөн, мекенди сүйгөнгө, баягы элди жерди даңктаганга жазылган сөздөрү бар. Ошондуктан сөздү бирөө жазат, мен ага оон жаратып жан гана киргизем. Ошондуктан ырларымдын бардыгын мен жүрөктөн чыккандан кийин жүрөк менен кабыл алам, бардыгы эле жакшы чыкты го деп.
Анан аны мен угуучума арнайм, көрүүчүлөргө арнайм, себеби алар жакшысында жаманында баалап алчу эл. Мен илхам келгенде эле отуруп ушул баягы элдер саат 5-те үйгө кетсе, мен ошо кабинетинде калып, ошо кыягым экөөбүз сүйлөшүп, анан ой, мына акындын тексти жакшы экен, ыры сөзү. Ушуга бир оон жараталычы деп кыялданып отуруп жазган ырларым бар. Жөн эле мисалы бирөөлөр тойго чакырса, бир отуруштарга чакырса, кафелерде мындай живой ушундай ырды жараттым деп ырдап келем. Жаңыларыны ошол буюрса угуп каласыңар. Фонограмманы мурда телевидениеда колдончу. Телевидение мисалы эфирге тартканда баягы сен ырдагандан кийин аяктан үндү коюп экранга эме кылчу да. Популярный ырчыларыбыз деле ошол жандуу үнгө өтө албай келет да. Себеби жандуу үнгө өтүү үчүн баягы ошол жердеги музыкалык аппаратуралар талапка жооп бериш керек. Мисалы чоң мына стадиондо кечээ мисалы эгемендүүлүктө биз ырдадык го. Ошол жерде мисалы баягы минус музыканы коюп жиберип, артынан тирүү үн менен ырдасаң элге жетпейт. Себеби стадион чоң, анын үстүнө ачык аба, баягы үндөр чачырап кетет дагы, сен жеткире албайсың. Ошого чоң стадиондордо фонограмма ырдалат негизи. Буйрук чыккандан кийин эле баягы жандуу болуп кетпейт да. Жандуу болуш үчүн борбордон башталат да. Азыр борбордо мисалы чоң концерттер жандуу үн менен өтүп калды, мисалы. Жандуу үн менен ырдаганга жетпейт. Себеби жандуу үн менен ырдасаң, баягы өзүң ички дүйнөң менен ырдайсың дагы, өзүң да баягы энергия аласың, элге дагы чындап баягы өзүңдү уктурасың да, таланттуу экениңди. Азыркы учурда кыргыз музыкасы өнүгүп атат. Себеби техника өнүккөн заман келди. Мисалы азыр биздин Бишкекте дагы эстрадалык чоң баягы оркестр түзүлдү. Анан эстрадалык мурдагы аты өчүп калган эстрадалык топтор кайра жанданып, ушул жандуу үн менен ырдап уже чыга башташты. Ушунун баардыгы өнүгүү болуп эсептелет. Анан ушул маданият, маалымат, ушул биздин министрлик тараптан дагы искусствого, маданиятка болгон көз караш дагы аябай жакшы болуп баратат да. Акчалар каралып атат, мисалы баардыгы келип ошол акчага такалат да. Бир мезгилде бир Ямаханы коюп алып эле дыңыратып, ошол 30 жыл биз элди ошого үйрөтүп алганбыз да. Ошодон чыга албай азыр эми күндөн күнгө өнүгүү көрүнүп турат. Кудай буйрса, кийинки муун ушу жандуу үн менен угуп калат деп ойлойм. 2022-жылы ошол 60 жашка толуп Бишкектеги филармонияны алып койгон болчумун. Бир жыл мурда мындай концерт берем деп. Ошого Жети областка ошол биздин театрдын директору Бакыт Акматов өзү чуркап уюштуруп, ушу Жети областты кыдырып концерт койгон. Биздин Баткендин диалектикасы, өзүбүздүн диалектикабыз бар, өзүбүздүн баягы кабыл алуубуз бар. Ошого караганда башка областтарда, башка райондордо өнөр адамдарын жакшы көрөт. Мен мисалы ошол ырдап чыкканымда баардыгы ошол ак булут айта бар арманымды, ошол акыр сени сүйдүрөм деген ыр сиздики турбайбы деп баягы концерттен кийин калышып, баардыгы ушу сүрөткө түшүп, ошондой бир немелер көп болду да. Мисалы Баткенде
колдо бар алтындын баркы жок деген жашоо менен жашайбыз да. Бизде талантты сыйлабайт. Жөнөкөй элдин чоң жетекчилик кызматта иштеп жүргөндөргө дагы биз качан керекпиз? Бир чоң Баткен шаарынын 25 жылдыгы болгондо, эгемендүүлүк чоң майрамдар болгондо, Ноорус деген майрамдар болгондо, ошондо керекпиз. Эми азыр гана кичине көңүл буруп калышты, жаман эмес. Бирок баткендиктер баягы бекер концертти жакшы көрөбүз. Себеби баягы бизде ар кандай чыр, согуш болуп, анан бизди баткендиктерди колдоп коелу деп бүт Кыргызстан боюнча бекер концерттер аябай көп келди го. Стадиондо болбой эле барып тыгылып. Ошол эле артисттер театрда 500 сомдон концерт берсе, зал толбойт да. Ошондой эл экенбиз, ага таарынычтын кереги жок. Бирок негизи баткендиктер өзүбүздүн ыймандуу, инсаптуу жагыбыз менен, адамгерчилик, меймандостугубуз менен айырмаланып турабыз. Ким ырчы болгусу келсе, ким келечекте артист болгусу келсе, окуп билимдүү болгула, анан кийин бул чыгармачылык деген өмүр бою изденүү. Ошол окуп жүргөндө деле, иштеп жүргөндө деле издене берсеңер, силерден жакшы бир ырчы, оончу, актриса, актер чыгат деп ойлойм. Мен жакында Баткен шаарынын 25 жылдыгына карата концерт берип атам. Октябрдын 10-у. Бардыңыздарды ошол концертке чакырам. Быйыл биздин Баткен шаарыбыз 25 жашка толуп атат. Анын үстүнө ошол мен Баткен бүгүн башкача деген чыгармам дагы 25 жыл болуптур. Ошол Баткен бүгүн башкача чыгармама 25 жыл деген шаар элине ушу майрамдык концерт тартуулаган атам. 10 октябрь саат 7-де башталат.